Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондуна мындан 10 күн мурун 3 жашар уулу ак кан оорусу менен ооруп жатканын айтып, тез арада чет өлкөгө операцияга баруу керек деп Акматбек Медетов кайрылган. Бул жалган дүйнөдө жараткандын буйругуна эчтеке кыла албайт экенбиз да. Жаш бөбөк актан 3 жаш курагында чарчап калды. Бул суук кабар фонд жааматынын жүрөгүн ыйлатты. Акматбек Медетов бүгүн биздин кеңсеге келип, уулуна деп чогулган каражатты өтө муктаж болгон Төлөнбай мекендешке берүүгө келип, кол сунган ар бир жаранга ыраазычылыгын билдирди. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биздин бүгүндө Кайрымдуу Бол фонд колубуздан келишинче бир данекер болуп, себепкер болгон аракетиндебиз. Анан бирок бул аралыкта бардыгы эле бул жашоо ааламда адамзаттын каалоосу менен эмес экендиги баарыбызга маалым, достор. Биз каалайбыз, көп жакшы нерселерди каалайбыз, бирок анын баары Алланын каалоосу менен экен. Азыр менин жанымда отурган бир тууганым, мекендешибиз уулу Актан деген наристе 3 жашар. Ушул бир тууганыбыз дагы аты жаман ооруп, мындай бир тооруп, кыйналып, мындай акыбалы оор болуп турган мезгилде кайрылышты. Биз дагы колубуздан келишинче кайрылууну кабыл алып, ушул наристе кыргыздын саны кемибес экен, ушул жакшы болуп кетсе экен деген жакшы үмүттөрдө жашап келебиз, достор. Силерге да Алла ыраазы болсун. Ушундай бир кол сунууларга кайдыгер карабай, кол сунганыңарга, дуа кылгандыгыңарга рахмат. Бирок эң өкүнүчтүү нерсе, сиздин ушу Актанга деп кол сунуп, кол сунган, сиздин мээнетиңер менен тапкан акчаңар келди, аманаттар дарекке келип жеткен. Ошо өздөрүнө чогулган акча бүгүн максатына жетпей отурат. Ушул наристе Актан бүгүн биздин катарда эмес, мындай жер жазаланып жатат, достор. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бирок биз каалабасак да Аллах каалайт экен, болот экен. Ошон үчүн бардык Актанга деп кол сунган бир туугандар, Аллах силерден ыраазы болсун. Аллах силерден ыраазы болсун. Эми биздин бул кылган жакшы иштерибиз менен Кудай Таалам насип кылган болсо, ошол Актан кичинекей наристеде сурак да жок деп айтат исламда. Ошол бейиште ошо кол сунган адамдарды, жакшы адамдарды бейиште бизди тосолгон болсун. Бейиште жолугушкан болойлу, Кудайым буйрса. Аргасыз айтчу сөздөр, анан ата-энесине сиздерге сабыр тилейбиз. Аллах Таала өзү сабыр берсин. Өзү сабыр берсин, күч кубат берсин. Кудайым буйрса, анан бүгүнкү күндө ошо Актанга деп чогулган каражатты алып келип олтурат. Мен аябай рахматымды, ыраазычылыгымды билдирем, себеби мындай кадамга көп ата-энелер бара бербейт. Анткени буга барыш үчүн адамгерчилик жана эрк керек. Ошондой учурларда берип келген үй бүлөлөр бар, ата-энелер бар. Ошондой чогулган каражатты кийинки муктаждарга бөлүп берейин деп. Ошолордун катарында мына бул үй бүлөнүн келгендиги мындай ушул Төлөнбайдын, Турциядагы Төлөнбай, биз азыр эле сүйлөштүк, түз байланышып. Ошол каражаттын азыр бул жерде рубль менен 67 000 рубль, анан сом менен 107 000 сом чогулуптур каражат. Бул эл сомго, Сбербанк баарына чогулган. Ушуга салган мекендештерге рахмат. Азыр мына өзүңүздөрдү айтып медеп койсоңуздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргыз элин. Сиздерге биз жалпы үй бүлөбүздүн атыбыздан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу бизге кошкон салымыңыздарга сиздерге Алла ыраазы болсун. Бул ушу Азамат байкеге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин кайрылуубузду кабыл алып, макул болуш элге кайрылып, бизге жардам көрсөттү. Биз бирок тилекке каршы уулубузду сактап кала албадык, максатыбызга жетпей калдык. Анан дагы айтып өтчү нерсе, врачтардын да көп ошибкасы болду. Жүрөгүндөгү шишикти албаш керек экен эле дешти онкологияда. Ошону албай турганда ушундай канга өтпөйт эле дейт. Ал жакка айтсак, алар жок, алыш керек эле, албаса болбойт эле дейт. Биз кимге ишеништи билген жокпуз. Себеби кардиохирургияда койгон могу мойнунда койгон кан тамырга подключичник. Ошолдон дагы бул онкологияга келгенде алынды, анысы алганда ушул жерде 3-9 мм болуп кусоп калып калыптыр кан тамырынын ичинде. Ал кимдин күнөөсү экенин биз билбейбиз. Онкологиядагы врачтар айтат, хирургдар, кардиохирургиядан
кылышты дейт. Аларга айтсак, алар жок. Ошо онкологиядагылар алганда ошолордун ошибкасы дейт. Ал толук албай кесип коюшту деп. Ал дагы ошибка. Биз ушул мен ыраазы эмесмин бул врачтардын бизге жасаган иштерине. Ошолор эми кандай болгон күндө дагы биз балабызды жоготуп алдык. Может жакшы караганда жашап кетет беле, бирок Кудайдын буйругу экен. Ал буйруктан эч жакка качып кутула албайт экенбиз. Балабыздан айрылып калдык. Анан ушул чогулган, мен уулума деп чогулган акчаны толугу менен баарын ошо бияка алып келдим фондго. Биякта Турцияда Төлөнбай деген жигит ошо ооруп атыптыр. Ошого толугу менен ушул акчаны ошого тапшырып коюуну туура көрдүк. Бул жакта 107 000 сом менен 67 400 рубль менен чогулду эле. Ошонун баарын толугу менен алып келдик. Төлөнбай жакшы болуп кетсин, жакшы болуп кет. Кыргыз элибизге, журтубузга аман-эсен күлүп жайнап, ден соолугуң чың болуп келсин. Ошо биздин арабызда, элдин арасында аман-эсен кайтып келгиле. Рахмат баарына, эл журтка баарына, ушу бизге салым кошкон адамдардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун баарына. Сиздерге да рахмат чыгым. Ушу биздин кайрылуубузду четке какпадыңыздар, жардам көрсөттүңүздөр. Ыраазычылык билдирем баарына. Төлөнбай мекендешибиз бүгүнкү күнү Турциядан операция болуп, бирок каражаты жетишсиз болууда. Тилекке каршы Төлөнбай мекендештин азыркы абалын видео аркылуу социалдык тармактардын мыйзамына ылайык көрсөтө албайбыз. Төлөнбай мекендешибиздин бетине чыккан опухольду операция аркылуу алуу үчүн бир каптал бетин, мурунун жана бир көзүн алуу керек болгон. Аргасыздан башка жол жок болгондуктан мындай операцияга макул болгон. Ал эми бүгүн акча каражаты жетпей кыйналып турган чагы. Бүгүнкү күндө азыр Төлөнбайдын абалы бүгүн 22 сентябрда. Бүгүн 22 сентябрда. Азыр Кудай буйрса бүгүнкү күндө Төлөнбайдын акыбалы бүгүнкү күндө жакшы элеби? Кандай болуп атат? Ооба, жакшы. Азыр тамак жеп атат. Бул жактан отелден кухнясы бар экен, тамак жасап берип атам. Тамакка кирди. Ошо азыр түндөсү уйкусу бирок начар болуп атат. Бул жакта тынбай дары ичип атат азыр. Дары алдырганбыз. Ошо дарыларды ичип, азыр ошо буга генетикалык тест тапшырыш керек болуп атат. Ого, жабыз ошо өзүбүз билгендей акчабыз азыр өтө аз калып, акчабыз жетпей калды да. Буйруса, Кудай буйруса. Самый главный жылыш болуп туруп аткандыгы сүйүндүрөт. Ал силерди дагы, бизди дагы, элди дагы буйруса. А кээ бир учурларда болот экен да ушинтипчи баягы мындай бир эменин таасири тийбей калганда учур болуп калат экен. Ошондон Кудай сактасын. Самый главный ушул анын каражат маселеси мынакей урматтуу достор, мекендештер. Мына азыр Төлөнбайга генетический тесттин тапшырылуусу өтө зарыл экен. Себеби ал тесттин эң зарылдуусу ошол азыр Төлөнбайда болгон ооруну, ошол аты жаман ооруну түп тамыры менен алып салуу аракетин жасашты. Ошол себептен бир көзүн, мурдун, анан бетинен ушундай эмени жасоого аргасыз болду. Бирок кылынган операциядан кийинки абалды ошол оору азыр Төлөнбайда толугу менен жок экендигин аныкташ үчүн ушул тест керектелет экен, генетический тест. Анан буну кылыш үчүн $5000 экен достор. Эгер бул тестти кылбаса, анда эртеңки күн дагы кандай экендиги мындай бир бүдөмүк эме болуп калат экен да. Ошон үчүн врачтардын айтымында ошо эмени тапшырып, аныктап билип койгон зарылдуу экен. Эгер Кудай буйрса ошол тесттен тапшырып туруп билип алсак, Кудай буйрса бүгүнкү күндө Төлөнбайдын айланасында аракет кыла тургандагычы достор, ачык айтканда анчалык деле таасирдүү деле адамдар жок экен. Анткени байланышка чыккан деле эч ким жок. Мына келинчеги менен экөө чуркап безилеп жүрган ушул экөөнөн башка киши мага мында чындыгында Кудай астында эч ким мага байланышкан жок. Төлөнбайдын айланасында, ушул ден соолугун айланасында мага бир жакын туугандары деле байланышкан жок чындыгында. Бирок ишенген эле ушул эки мындай бири-бирине түгөйлөрдүн ишенген эле эл экен. Мына биз, сиз, урматтуу дос, мекендеш. Ошон үчүн ушуларды Турцияда мындай кыйналтып калтырып койбостон колдон келген бар аракетти мына ушул жолдо жасайлы. Анан мына азыркы учурда
Кудайга шүгүр, жанында келинчеги турат. Мен мындай эл алдында да ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Ушу келинчегине дагы, анткени мындай кыйынчылыкта чогуу туруштук берген жан бул Кудай ыраазылыгын таба турган мындай чоң жакшылык деп ойлойм. Ошон үчүн ушинтип төйтөңдөш экөө жетелешип аман келишине кел мекендеш, салым кошуп калайлы. Азыр мына экран алдында турган реквизиттер ушул Төлөнбайдын өздөрүнө таандык. Эл сому, Сбербанк, жана эме бар, эме М-банкта бар, ооба, М-банк, Эл сом, Сберкарта бар. Ошолордун баардыгы азыр бул видеого тиркелет. Анан дагы да болсо, Кудай буйруса, эме чогулуп калат деген чоң үмүттөбүз. Кудай буйруса, макулбу? Чоң рахмат байке. Анан өзүңөр дагы азыр Төлөнбай канча убакыт болду мынтип тамакты өзүнүн алып чичип, кичине эметип калганына? 1 жума болуп калды. 1 жума болду тамак ичип. Кече Нурсет байке өзү да келип көрдү. Жакшы бүтүп атат экен, сонун бүтүп атат. Чоң эме жыйынтык берип атат, жакшы бүтүп атат деди. Ошо кескен жерлер. Буйруса. Кудай буйруса. Бүтүп атат, эмени калтырбай айттык Нурсет байкеге да, байке акчабыз калбай калды. Ошо генетикалык тестке тапшырган акчабыз калбай калды. Азыр продуктабызга жеп ичкенибизге эле ошо алептип атабыз да. Ошого калды. Дары дармектер да кымбатыраак экен бул жакта. Десек, onu калтырбаш керек. Эч эмеде калтырбай эле лечениясын толук алсын. Калтырбаганга аракет кылалы. Жакшы бүтүп атат, сонун бүтүп атат деп кече өзү келип көрүп кетти. Кандайсыздар, кыргыз эли? Биз азыр көм жакшы тамак ичип калды. Бул жакта отельде жайгаштык. Нурсет байке бардык шартыбызды түзүп берди. Бардыгы жакшы. Бизде болгону акчабыз бул жакта дары дармектерге, леченияларга, укол дарыларга акчабыз көп кетип, азыр срочно ошо генетикалык тестти Америкага барып, Америкага жөнөтүш керек экен. Ошо кесилген жерди ошону тапшырыш керек экен. Аны тапшырбаса болбойт экен. Ошого $5250 деген бизге. Ошону тапшырганга акчабыз жетпей калды. Сиздерден сураганы, жолдошумдун жарым эмесин, лечениясын орто жолдо калтырбай жардам берип коюңуздар. Дагы ушул сиздердин аркаңызда ушул Түркияга келип, биом лечениясын улантты. Ошо сиздердин аркаңызда бар да бардыгы. Алла ыраазы болсун сиздерден, бизге жардам берген эл журттун сиздерден Алла ыраазы болсун. Сиздер болбосоңуздар билбейм азыр эмне болобуз. Ошого дагы кайдыгер карабай бизге жардам берип, жардам колун сунуңуздар. Кудай буйруса, эми колдон келген аракеттер жумшалат. Элибиз журтубуз Кудайга шүгүр. Мына достор, мондай бир бүтүн үй бүлө. Мен дагы да кайталап айтып коеюн. Мен өткөндө бир ушул кайрылуусу аябай жүрөгүмдү өйүткөн да. Төлөнбай өзү дагы атанын мээримин көрбөй чоңоюптур, достор. Мына карындашыбыз да ата мээримин көрбөй чоңоюптур. Мага кайрылып айтканда Төлөнбай айтып атат: Азамат байке, ушул келинчегим да мен дагы экөө тең жабылып отуруп алып, бир көздөрүнө 1000 жаш куюлуп кайрылып отурушат да. Ушул эми мен дагы эметип балдары менин тагдырымды кайталап, алар да атасы болуп калбаса экен деп атам, Азамат байке деп мындай өтүнүчтөр. Ошон үчүн достор, мекендештер, келгиле достор. Биз жакшылык кылсак кылбасак да өмүр өтүп жатат. Ошон үчүн достор, келгиле, аянбай колдон келишинче кол сунайлы. Анан бир тууганым, сөзсүз реквизиттерди чыгарабыз, анан дагы да болсо эл дагы карап турбайт, сөзсүз жардамы тиет деген ойдомун. Аллах Таала берген датына шифа берсин. Макулбу? Эртең жакшы болуп. Сага да рахмат, ушул мындай жанында тургандыгыңа рахмат карындашым. Мейли эле жакшы. Рахмат.